Emine жиынтық шықты, ошоны кабарлап коесуз элге. Menimçe, İsmail İsakoviç aytып bergen. Sizden birinci çubuk koyalı ana. Özünüzden kamet. Benden hem mınday. Ушунча азыр соңку сөздү сүйлөдүm мен. Бүгүн комиссиянын түштөн кийинки жыйынында баш прокурор өзү келип баягы 323 берене туура эмес экен, туура эмес койдук. Biz anı 338. berenege kayra kaytardık dep. Anam bu jönököy masele emes da. Çıkkınçı degen bereneni koyup alıp bir ay boyu bardык жерден какшатып сүйлөтүп. Анан бүгүн жок, ал күнөө жок экен. Кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу деген беренеге алмаштырдык деген. Бул кандай деген сөз бул? Бул адамдын тагдыры. Менин да бир туугандарым бар. Тууган урук жора жолдоштор бар. Чет өлкөдөгү жолдоштор бар. Алар эмне деп ойлойт ушуну? Измена Родина деген бул кандай нерсе? Мен ушуну айттым, ушул мезгилге чейин мен бир гана нерсемди баа тутуп келдим, бул менин фамилиям, бул менин атым. Бул өлкөдөн бир калем менчиктештирбеген, бир завод албаган, бир кирпич албаган кишини келип туруп ушундай дегениңер өмүр бою эл, жер, улут деп жүргөн кишиге ушундай күнөө такканыңар адамдын акылына туура келбейт. Болгондо да ар жерден ар бир бүгүн дагы жанакы 24 кейжиден атайын жасалма ошол макаланы жарыялаткан. Ошондуктан бүгүн мен жогорку кеңештин депутаттары биздин кесиптештерге ыраазычылык билдирем. Абдан катуу принципиалдуулугун көрсөтүштү. Көрсөттү. Ошол комиссиянын жыйыны болуп атканда генерал Исаковго ыраазычылык билдирем. Мына ушу киши келип ар бир нерсени текчесине коюп бергенден кийин комиссиянын пикири дагы түп тамырдан өзгөрдү. Башка. Такыр башка, анан эми комиссиянын тыянагы чыккан жок. Дагы биздин мыйзам боюнча 10 мартка чейин убактысы бар. Депутаттардын баары айтты, эмне эле бул шаштырып эле бүгүн эле улам ушу кечке калтырып маселени бүгүн чечиш керек болуп атат деген суроолорду койду, бирок эч кандай жооп болбогондон ошол комиссияны дагы 10 мартка чейин дагы бир жолу кылдат карап иштеп, анан конкреттүү тыянак менен чыгышы жөнүндө тапшырма берип ошол менен тарадык. Ошол кыскача. Жакшы. Исмаил Саков өзү бир эмес бир нече жолу сизди чыккынчылыкта айыптабады. Эми ошого кандайдыр статья өзгөргөндөн кийин кандайдыр немелер болобу? Мен аны билбейм. Мен азыр ким кандай деп айтты, кандай багыттарды берди, кандай атады, аягына чейин чыгалы көрөбүз. Мына ошол берененин өзүн алмаштыруунун өзү утуш эми караш керек да аны. Ондоган саат Билбейм. дагы качыртын болобу? Салмас багай. Урматтуу Атакан Кемсанбаевдин тарапташтары. Мен азыр жанында туруп айтсам, кээ-бирлери ушул атайын колдоп, жалганды айтты деген ой пикир тарап кетип чыктым ал да. Адилеттүүлүк үчүн мен келдим. Алла разы болсун. Бүгүн укуктук шерменде болуп аткандыгы үчүн келдим. Бүгүн Эч бир күнөөсү жок. Кыпындай бир нерсе жасабаган адамды ушунча күндөн бери каралап аткандыгы үчүн ой мына чындык мынандай деп айтып коеюн деп келдим. Ушу депутаттарга чоң рахмат. Мени угуп туруп, бирок мына жыйында укпай коюшту. Эмне үчүн? Азыр
башкача кылып атат да. Көптөрү түшүнбөй, себеп дегенде окубайт да, мына материалдарды окубайт экен да. Мен ошону эки фактын айтып коеюн. Адака Ким Санбаевич бир дагы жерде жер берүү боюнча, алмаштыруу боюнча, сатуу боюнча колду койгон эмес. Болгону мурунку ошо Чудиновдун токтомдорун аныктагыла, тактагыла, белгиленген мөөнөттө бизге ошону айткыла деп гана эки протоколго кол койгон. Мына ошон үчүн иш козгоп, ушундай деңгээлге чыгарып туруп аткан бүгүн шермендечилик. Бүгүн эмне кылышыбыз керек? Бүгүн биригишибиз керек. Ынтымакташышыбыз керек. Бүгүн эмне болуп атат? Мына Россия тарапта, Украина тарапта, дүйнө тарапта эмне болуп атат? Ушунда кырдаалда биз кайтып кыргыздар биригип туруп, кантип кыйынчылыктардан чыгабыз? Кантип биригибиз ким баш десе ошолорду угабыз? Кантип элдин акчасын көбөйтөбүз? Кантип пенсиясын көбөйтөбүз? Кантип жумуш ордун түзөбүз деген маселенин ордуна биз башкача душман издеп атканыбыз мени өкүндүрөт да. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, Кудай буурса, экинчи каралашында мени чакырышат. Мен болгондорун тизмелеп айтып берем. Ошондо булардын ойлору совсем башка кетет. Себеп дегенде ал протокол кол койгон адамдар бийликтин жанында жүрүшөт. Бул биринчи. Экинчи, ал протокол менин тараптан жокко чыгарылган. Себеп дегенде ал кыргыздын кызыкчылыгына жооп берген эмес. Ал жерде өтө опасный нерселер жазылган. Мен ошону атайын маалымат катары айткан жок элем. Себеп дегенде эки тараптык эмеге катнашка зыян залалын тийгизип калат деп. Бүгүн айтканга мен мажбур болдум. Себеп дегенде чындык чыгыш керек. Ошонун негизинде буюрса дагы интервью берем. Ошонун баарын таратасыңар, элге угузасыңар, ар бирин маани берип туруп карап уксаңар, ошондо өзүңөр түшүнөсүңөр. Эл дагы түшүнөт. Мына эң негизги күнөөсүң күнөөсү жок, кайтып ошолорду тактап тезирээк бергиле. Аткаргыла өзүңөрдүн милдетиңерди деген адамдарды кайтып алакан көтөргөн ордуна биз эмне кылып атабыз? Биз эми душман кылган бул болбойт да. Мындай мыйзам жок да. Анан башка атып турган иштерге ошо негизинде мен ойлойм, мына силерге да бир жагынан абдан ыраазы, ушундай колдоп турганыңарга мен да айттым эле, эгер чыксак бир жок деген бир эки сөз айтып коеюн. Себеп дегенде ушунун баарын Жакшы. Аман болгон. Күч кубат сизге берсин агай. Алла разы болсун. Сизге ушунчалык ыраазыбыз. Элди генералсыз. Рахмат. Чоң. Исмаил ага ден соктон. Бул жерде ошо бүтүн Кыргызстан партиясынын жакын колдоочулары, тарапташтары кечки саат 9-га чейин машинага чейин узатпай эле коелу, зарылчылыгы жоктур. Бирок негизги максатты биз уктук. Кайрадан 10-датада ушул ишти парламентте кароо уланат экен. Депутаттардын кыйла бөлүгү азыркы чыккан парламентарийлердин айтуусунда жакшы жакка маселе чечилгеле турат деп көөлүк берип кетишти. 9-числодо Мирлан Ураимовдун соту кайрадан Бишкек шаардык сотуна болмокчу экен. Бүгүн сот ооруп калды деген шылтоо менен сот иши дагы жылдырылды. 10-числодо, 10-датасында марттын 10-унда парламентте кайрадан эле Адахан Ким Санбаевич Мадумаровдун иши каралмакчы. Калган депутаттардын чыгышын күтүштүн кажети жок деп ойлойм. Ушуну менен кыска-мыска эфирди жыйынтыктай берелик. Күч структураларынын өкүлдөрү дагы тургандан тажаган окшойт.
кеткенге шашып калышты. Байке, бир ооз комментарий сүйлөп койбойсузбу? Бүгүнкү окуя боюнча сиздин кубанычыңыз сүйүнүп атасыз. Кудай кааласа. Урадып атасыз. Эмне үчүн урадып атасыз? Эми ура дегени ушул акты кара дебей, ак деп бергендерине ыраазымын. Депутаттардын көпчүлүк бөлүгү ошо Мадумаров тараптык колдоду дегендей кеп уктук азыр, Эми ким колдосо да Алла колдоду. Алладан болду бардыгы болду. Алладан болду. Ошолор себеп бул иш жакшы жакка чечилгелин турат деп Кудай кааласа жакшы жакка чечилет деп ойлойм. Жакшы ишке себепкер болуп атат. Ооба, себепкер болуп атат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен эфирди жыйынтыктай берелик. Биз негизги месседжди айтчу сөзүбүздү айттык. Кылыч дагы биякта сүйүмчүрөт. Жок, сүйүнгөн жок. Сүйүнгөн жокмун деп кайра уятып калдык кишини. Айтор. Шефи чоң баледен кутулган атса кантип сүймөсүн. Урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү, сиздер барган сайын көбөйүп баратасыздар. Мен сиздерди көрүп атамын. Бирок сиздердин көрүп атканыңыздарга карабай мен бул эфирди бүтүргөнгө аргасызмын. Себеп дегенде негизги айтылчу кеп айтылды. Негизги окуянын чордону болуп өттү. Эми элдин топтолушуп ары бери тараган тартыштын менимче кажети жок. Акыркы мезгилде ушу Бүтүн Кыргызстан партиясына жана анын лидерине карата болгон ушундай кайсы бир деңгээлдеги саясий куугунтук кысымдар ушуну менен жакшы жакка чечилгелин турат деген ниеттебиз. Партиялаштар, Мадумаровдун тарапташтары бири-бири менен сүйүнүштөрүн бөлүшүп атышат. Кубанычтарын. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен мен өз эфиримди жыйынтыктай берейин. Сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Адилет Али өзүмдүн Facebook'тагы эфиримде болдум. Ким ушул маалыматты Facebook'ка же YouTube'ка чыгарса болсо, мүмкүн болушунча Ассаламу алейкум. Шилтеме кылып коюңуздар. Алга Бүтүн Кыргызстан. Бул жерде Бүтүн Кыргызстан партиясынын атактуу өкүлдөрү, фанаттары эмес, мүчөлөрү десек туура болчудай. Кылыч Санаев деген жигит жана мындай болуп атат да. Мирлан Нурайымовдун соту боюнча комментарий берип койчу. Мирлан Нурайымовдун соту боюнча бүгүн сот болмок. Саат 9:30 белгиленген, бирок 2 мүнөттө калганда оруп калыптыр да. Оруп калганына байланыштуу 9-мартка жылып кетти сот. Аны 9-мартта майрамдан кийин дагы оруп калбайбы? Эми айтыш деле кыйын болуп калды, оруп деле калып атат. Мадумаровдук боюнча мисалы Мадумаровдук кызыктай болду да. Эмне үчүн? Эч ким билген жок да, мисалы 1-2 саат калганда эле азыр иш каралат деле 2 сааттын ичинде жабык эшик артында карашты. Дагы биринчи статьяны өзгөрттү. Баягы мамлекетке сизмен атпады эле башында анан чыккынчылык деген беремени кызмат органдары менен пайдалануу болуп өзгөрттү дагы, бирок ошого дагы мындай келтире алган жок деп депутаттар да биринчиден берген жок. Макулдугун берген жок. Азыр комиссия ишин уланта турган болду. Бул 10-мартта белгиленет. 10-мартта Кудай берсе көрөсүз. Эми бул жерде түшүнүктүү бийликтин эң эле биринчи максаты ушу Мадумаровду баягы кичине үнүн басып коюу да. Сестентип коюшу. Ал нерсе негизи ылбайтанан жыл башынан баштап эле ошо Бүтүн Кыргызстан партиясы бир эле оппозициянын жок кылса бүттү, таптаза болуп калат. Парламент жөнүнөн отуруп берет. Түшүнүктүү баардыгы. Чөгөлөйт дейсизби? Чөгөлөп берет, башка вариант жок. 2-3 адамдар бар, эми алар эми Мадумаровдон кийин алар деле коркуп калышат да. Ошон үчүн бизге оппозиция керек, концепт дагы. Оппозиция биригиш керекпи? Керек.
бирикпесе койсун, бирок бизге оппозиция керек. Мамлекеттин өсүүнүбүздү 1,5 көзгө сай көрсөтүш керек да. Мына бул жерде мындай тура эмес иштерди жасап атасыңар деп. Көп нерсе айтып атпайбы, мына өзү көргөндөр түшүнөт. Парламентте көрүп тургандар. Ошол эми мындай иштерди негизи арам ойлор ишке аша бербейт бизде. Кудайга да жакпаган иш. Ошол туганым рахмат келип бергениңер үчүн. Макул. Дагы бир каштыганда. Сак саламатта баргыла. Урматтуу эфир көрүүчүлөрү, мен ушул эфирди эми чындап эле жыйынтыктай берейин. Сиздер менен коштошууга туура келүүдө. Сак саламатта туруңуздар. Сиздердин назарыңыздарда ушул Кыргыз Республикасынын парламентарийлери отурган парламент үйү, мурда Ак үй деп аталчу эле. Мен эми өзүмчө өз атоомдо ошондой парламент үйү деп атоодомун. Парламент үйүнүн алдынан берилген түз эфирди жыйынтыктайбыз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.